Кутмандуу кечиңиздер менен. Саламатсыздарбы, урматтуу, ардактуу кесиптештер, эң мыкты тарбиячылар. Эс алуу күнүңүздөр кандай болуп жатат? Июль айы отпуск башталды. Бардыгына. Айрымдарыңыздар иштеп жаткан чыгарсыздар. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын жана жакшылап эс алыңыздар, жан дүйнөңүздөрдү ырахатка, жакшы сезимдерге толтуруңуздар. Күлүгүчтүү жакшы дем, энергия менен анан кайрадан жумушка баруу биздин шарт. Жана биз ошол жакшы ден соолукта, жакшы энергия менен жумушка барышыбыз керек. Балдарды тарбиялоодо биздин энергиябыз маанилүү. Кандайсыздар, урматтуу кесиптештер? Эжекелер жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр жакшысызбы? Чоң рахмат, рахмат. Мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Шарапова Нургүл Дөлөсовна Нур Сабат билим берүү борборунун негиздөөчүсүмүн. Балалык программасынын, Наристе программасынын тренеримин. Тынчтык куруу, алтын ачкыч программалары менен да окуттук. Мына ошол программалардын да тренеримин. Көптөгөн эл аралык долбоорлордун мугалимдер жана тарбиячылар үчүн ошол инновациялык программаны ишке ашырууда тренер кызматында иштеп келдим. Мугалимдердин жана тарбиячылардын кесиптик чеберчилигин өнүктүрүү институт бар. Ысык көл областтык билим берүү институтунда дагы тарбиячылар үчүн атайык куратор, лаборатория башчысы болуп иштеп келдим жана ошол институтта да жетекчилик кызматтарда иштеп келдим. Азыр балдар билим берүү борборунда эмгектенем. Окуу керемет долбоорунда дагы методист тренингдер боюнча усулчу катары иштеп келдим. Мен азыр Нур Сабат билим берүү борборун негиздеп, мугалимдерге жана тарбиячыларга онлайн курстарды уюштуруп жатам. Өткөрүп келебиз да командабыз менен. Бүгүн ушул 29-30 июнь күндөрү жайдын аптаптуу учурунун ордон чок ортосунда десек болот, так ортосу жай кирип келди бизге. Тарбиячыларыбыз жакшы эс алып аткан учур болгон чыгар. Сиздер үчүн дем берүүчү акысыз 2 күндүк сабакты уюштурууну чечтик. Сиздерге 2 күн бою акысыз сабак болот. Ал үчүн бизге дем берүүчү, жакшы сөздөрдү арнаган, биздин кесиптик өнүгүүбүздү өнүктүрүүгө багыт берген сабактар маанилүү. Ошондуктан бүгүнкү сабагыбызга көңүл бөлүп коюңуздар. Өзүңүздөр кайсы жерден катышып жатасыздар? Бул жерде өтө деле көп тарбиячы жок. 21 эле киши катышып жатабыз. Мен Ош шаарынан. Айтыңыз. Мен Ноқат районунан. Оштан катышам. Ош абдан жакшы. Кубанычтабыз. Саламатсызбы? Мен Кочкор районунанмын, Нарында катышып атам. Саламатсыздарбы? Мен Сокулук районунан катышып атам, тарбиячы. Атым Аслай. Абдан жакшы, кубанычтамын. Сабакты көрүп алайын. Рахмат, кубанычтамын. Саламатсыздарбы? Мен Өскөн районунун Мурзеке айылынан катышып жатам. Абдан сонун. Дайыма Нургүлсүн сабактарына катышам. Рахмат. Рахмат сизге. Саламатсыздарбы? Оштон. Оштон катышып жатасыздар. Рахмат. Мен Көлдөн катышып атам. Рахмат. Абдан кубанычтамын. Саламатсыздарбы? Мен Лейлектен катышып жатам. Рахмат. Чоң рахмат. Кубанычтамын абдан. Азыр отпусктасыздарбы? Эмгек өргүдөсүздарбы же иштеп аткандар барбы? Отпускадабыз. Отпускадасыздар, Биз Мурзеке айылы иштейбиз биздебы. Отпуска чыккандар гана чыга берет. Мен августта чыгам да, азыр иштейм. Жакшы. Жакшы. Отпускаңыздарды жакшы өткөрүңүздөр. Мен чыгам отпуска. Эмгек өргүдөсүздөр. Абдан жакшы, кубанычтамын. Ушул эмгек өргүү учурун абдан жакшы өткөрүңүздөр. Өзүңүздөргө жакшы көңүл бөлүп, өзүңүздөрдү жакшы караңыздар. Жакшы дем, жакшы энергия менен кайрадан жумушка чыгышыбыз керек. Нургүл эже, мен бирөөнүн ордуна эртеңден баштап воспитатель болом. Биринчи жолу ошол эмне сабак өтүшүмдү билбейм. Жакшы, куттуктайм. Абдан кубанычтамын. Жакшы, жардам берелик сизге.
Биз ушул бир 2 күндүк бул кесиптик өнүгүү, тарбиячынын жеке жан дүйнөсү боюнча өтөлүк да. Усулдук боюнча өзүнчө курс болот. Анан бизде эң артыкчылыгы бул курста жайында сиздерге бонус болсун. Ар бириңиздер менен жекече насаатчылык ишти алып барабыз. Насаатчылыкты да плюс курска онлайн эле сабак өтүп койбостон жекече иштейбиз да сиздер менен. Анан дайыма жыл бою насаатчылыкты ушул курста жайында чыккандар үчүн алып баралык. Биз Нарындагы Ынтымак балдар бакчасынын усулчусу бар. Мурда ошол бала бакчанын директору болчу Тамара Омаровна экөөбүз кызматташып иштейбиз. Биз Ош шаарында жана Ат Башыр районунда жана Жетөгүз Каракол Жетөгүз эмес, Каракол шаарында офлайн тренингтерди өткөрдүк. Алдыда дагы жеринде барып тренингтерди өткөрөбүз, усулдарды үйрөтөбүз. Анан онлайн тренингтерди өткөрүп келебиз да. Ошол жакшы программаларыбыз бар алдыда. Бул курста биз ошол насаатчылыкты алып барабыз. Боло турган алдыда курстачы. Бирок мен 2 күндүк акысыз сабак, ал курстан тышкаркы тема көбүрөөк биздин тарбиячынын жан дүйнөсү, биздин өзүбүзгө болгон кам көрүү, кесиптик өнүгүү. Биз кантип кесиптик өнүгүүдө болушубуз керек, эмнелерди үйрөнүшүбүз керек, ошол боюнча болот да. Точно усулдарды башка курста болот. Өзүңүздөр буга чейин кандай курстарды окудуңуздар? Менин курстарыман окугандарыңыздар барбы? Эмнеге муктажсыздар, айтсаңыздар. Мен ошо кантип сабак өтөм, эмне кылам ошону билбейм да. Заочно Мен окуган план үчүн. жазганга муктажмын. Дагы? Мен жаңы эле тарбиячы болуп жумушка киргем. Мен баардык жагына муктажмын. Кандай сабак өтөм, кандай кылам, баардыгын билгим келет. Абдан жакшы, кубанычтамын. Үйрөтөбүз ошолорду. Жакшы. Эми азыр сабагыбызды баштай берелик, убактыңыздарды албайын. Тарбиячы негизи эле психологияда дагы, педагогикада дагы ушул педагогтун негизи жан дүйнөсү маанилүү. Анткени биздин жан дүйнөбүздөн анан энергия чыгат. Биздин жан дүйнөбүздөн анан кесипке болгон кызыгуубуз, анан ишти сапаттуу аткаруубуз уланат да. Биздин жан дүйнөбүздөгү тынчтык, жан дүйнөбүздөгү сүйүү, жан дүйнөбүздө эргүү, жан дүйнөбүздөгү чыгармачылык болуш керек. Мына ушул жан дүйнөнү байытыш үчүн биз өзүбүзгө өзүбүз абдан жакшы кам көрүүбүз маанилүү да. Буга чейин дагы балким психология боюнча сабактарды окуган чыгарсыздар. Адам өзүнө көңүл бөлбөйүн башкаларга сүйүү, мээрим бере албайт. Биз албетте балдарды жакшы көрөбүз. Биз бала бакчадагы балдарыбызды, өзүбүздүн балдарыбызды жакшы көрөбүз. Бирок чыныгы сүйүү, чыныгы эргүү сиздин жан дүйнөңүздө тынчтык болгондо анан келет. Ошондуктан биздин жан дүйнөбүздү байытууда дайыма биз өнүгүүдө болушубуз керек. Өнүгүү бул психологиялык жактан, эмоционалдык жактан, физикалык жактан, акыл эс, интеллекти жактан, менталдык жактан да өнүгүү керек да. Ошондуктан дайыма өнүгүүдө болуш керек. Эми эң биринчи кезекте педагогтун жан дүйнөсүнө көңүл бөлүшүбүз маанилүү, өзгөчө тарбиячылардын. Анткени биз бала менен иштейбиз. Баланын жан дүйнөсү ушунчалык назик, баяу, наивный дейбиз, баяу болот. Аяр мамиле кылышыбыз керек. Анан ушул балдар бизден сүйүү, мээримди издейт. Гумандуу педагогикада айтылат, эң негизги педагогтун сүйүүсү болуш керек. Биз балдарды сүйсөк, анан биздин кесиптик өнүгүүбүз болот. Биз балдар менен мамиле менен, жакындан мамиле менен иш алып барабыз да, аларга мамиле кылабыз, аларды тарбиялайбыз, өнүктүрөбүз, көңүл бөлөбүз. Ошондуктан биздин жан дүйнөдөгү болуп жаткан баардык себептер балага түздөн түз таасирин берет. Ошондуктан эң негизги жан дүйнөнү байытуу керек. Адам өзүн өнүктүрүүдө бул көп сфера бар, жашоонун дөңгөлөгү деп аталат. Ошол жашоо дөңгөлөгүндө биздин өзүбүздүн ден соолугубуз, өзүбүздүн жан дүйнөбүз, руханий байлыгыбыз,
биздин мамилебиз үй бүлө коомчулук менен өзүбүздү эс алдыруубуз, финансылык сабаттуулугубуз, финансылык ал акыбалыбыз мына ошонун баардыгы биздин жан дүйнөбүзгө таасир берет, жашоо сферабызга таасир берет да. Ошондуктан баардыгына көңүл бөлүү маанилүү, эң негизги жан дүйнөнү тынч кармоо маанилүү. Ал биздин жүрөк менен байланышкан. Баарыбыз билебиз, биз мына бул жерде баардыгыбыз эле жаратканга сыйынабыз, Аллахты тааныйбыз, жаратуучубузду, Теңирди, Кудайды, Аллах дейбиз, ошол тааныйбыз. Мына ошол биздин жүрөгүбүздө эмне болсо биздин жашообузга чагылат. Ошол жүрөгүбүз биздин жан дүйнөбүз менен барабар да. Мына ошондуктан тарбиячынын жан дүйнөсүндө чоң сүйүү болуш керек, тынчтык, мээримдүүлүк болушу керек да. Мына ошондо биз анан өнүгүүдө болобуз. Жашоодо деги эле баардык адамдардын жан дүйнөсү бул өзүнүн жашоо образы. Ошол жан дүйнөдө программалар болот. Жашоо образы, жашоодогу тагдырындагы ал акыбал жана биздин жашообуздун андан аркы кандай акыбалда жүрүшү биздин жан дүйнөбүз менен байланыштуу болот да. Өзгөчө тарбиячы, педагогдор, мугалимдер биз ушул жан дүйнөбүз менен иштешибиз керек. Анткени биз педагогика менен психология байланышта жүрөт. Биз педагог, психолог да болушубуз керек. Анткени балдарды шыктандырууда, балдардын дареметин жөндөмүн ачууда, балдарга багыт берүүдө, сабакка тартып кызыктырууда биз мамиле кылышыбыз керек да. Ошондуктан балдарды эмне көйгөй болуп жатат, эмне муктаждык болуп жатат, ошону билүү, аны билиш үчүн биздин өзүбүздүн жан дүйнөбүз ушунчалык бай жана жүрөгүбүз сүйүүгө толгон болуш керек. Хадистерде деле айтылса керек. Өзүңүздөр билесиздер, ошентип жүрөгүндө эмне болсо, адам ошонун жүзүнөн чыгат да, жана айлана тегерегиндеги адамдарга чачыратат да. Жан дүйнөсүндө ушунчалык бай, ушундай ыйман, анан жан дүйнөсүндө нур, жан дүйнөсүндө тынчтык, эң негизги сүйүү болсо, айлана чөйрөсүнө ошол сүйүүнү чачыратат. Ошондуктан биздин балдар бул сүйүү менен тарбиялана турган, өсө турган балдар даракка, гүлгө суу куйган сыяктуу балдарга дагы биз сүйүү менен сугарып, сүйүү менен мамиле кылсак, бала чынында эле ачылат, өнүгөт, өсөт. Ошондуктан тарбиячынын жан дүйнөсү маанилүү. Тарбиячы демек мээримдүүбүз, боорукербиз, тарбиячы балдарды сүйөт, жүрөктөн, чын жүрөктөн мамиле кылат. Жан дүйнөсү таза, балдарга кубаныч тартуулайт. Негизи эле тарбиячылар биз көп эле курстарды, тренингтерди өтөбүз. Бала менен бала болгон, жан дүйнөсү ушундай таза, баяу, жакшы адамдар тарбиячылар. Бул башка сферадагы адамдар менен тарбиячылардын айырмасы өтө жогору. Анткени бала менен бала болуп, бала жан дүйнөсү таза болуп калган. Эгерде биздин жан дүйнөбүз таза болбосо, анда балдар менен иштей албайбыз. Бул чындыкта, анткени биз ким менен иштесек ошондой болуп чагылышат да. Анткени балдардын жан дүйнөсү таза да ушунчалык. Анан педагог да ошондой болуп айланып калат экен да. Бул да өзүнчө бир закон, ченемдүү нерсе. Педагогдор дагы баладай жан дүйнөсү таза. Ошондуктан балдарга кубаныч тартуулап, балдардын жан дүйнөсү менен бала болуп, балага мээрим сүйүү берип жаткан тарбиячылар өтө урматтуу кесип. Педагогикада бала тарбиялоонун эң алгачкы баштоочулары бала бакча тарбиячылар. Анан биздин колубуздан, сиздердин колуңуздардан анан мектепке барат. Анан мектепте башталгыч класс мугалимдерин окуткандан кийин анан жогорку класстарга, анан жогорку окуу жайына өтүп жатпайбы? Ошондуктан бала тарбиялоодо эң алгачкы педагог сиздерсиңер. Ошондуктан сиздин жан дүйнөңүз ушунчалык бай, эч кимге тең келе албайт тарбиячынын жан дүйнөсүнө. Улук кесип, улук адамдарсыздар. Ошондуктан мен ушунчалык коомдо баалуу, барктуу, асыл адаммын деп өзүңөргө баа берип жүрүңүздөр. Ар бир балада ар бир түрдүү мүнөз болот. Ошонун мүнөзүнө чыдап, ошолорго энедей кам көргөнсүздөр сиздер. Муну эч баалаган да бар, баалабаган да бар. Анан ошол баланын дареметин ачсам экен, сүйлөтсөм экен, сүрөт тартырсам экен, бир нерсе үйрөтсөм экен деп аракет кыласыздар дагы, ошо балабыз сүйлөп, ырдап же бир нерсени үйрөнүп айтып берсе, биз ушунчалык кубанабыз да сүйүнөбүз. Ошол баланын дүйнөсү менен, бала бакча менен жашайсыздар. Биздин күнүбүздүн ошол үй бүлө менен, жеке жашоо менен өткөргөн күнүңүздүн 80% ошол бала бакчада өтөт.
балдар менен мамиле кылууда бала тарбиялоо бул өтө чоң жоопкерчилик. Кыргыз элинин, ошо Кыргызстандын жарандарынын, болочок мамлекеттик жарандарды тарбиялап, адам тарбиялап аткан улуу кесиптин ээсисиздер. Ошондуктан дайыма жүрөгүңүздөрдө сүйүү, анан тынчтык болсун, өзүңүздөргө жогорку бааны бериңиздер. Адам өзүнүн жан дүйнөсүндө тынчтык болуш үчүн адам өзүн сүйүш керек. Анан өзүнө болгон баа берүү жогору болуш керек. Өзүнө болгон ишеним жогору болуш керек да. Ишеним, балага ишеним жана колдоо көрсөтөсүздөр. Бул чоң руханий күч. Тарбиячы баланын ички дүйнөсүн көрө билесиздер. Ага ишенип, анан түрткү берген улук инсандарсыздар да. Жаратмандыгын ойготкон, шыктандыруусун, ойлоп табуусун, баланын чыгармачыл аракетин, кызыгуусун арттырууда өтө чоң сиздер эмгек жумшап келесиздер. Баланын жан дүйнөсү ушунчалык бай, энергияга толгон, ушундай позитивдүү балдар көпчүлүгү. Бардыгы. Алардын арасынан жана көйгөйлүү балдар бар, эми алардын себеби бар да. Балким ден соолук жагынан, балким үйдөн мээрим көрбөгөн, жанагы инклюзив балдарыбыз бар. Ошол аярлуу катмардагы үй-бүлөлөр бар. Аларга эми азыраак, аларга өзгөчө көңүл талап кылынат, албетте. Бирок ошо биз балдарды тарбиялоодо сиздер ошо баланын энергиясы менен иштейсиздер да. Ошол жаркын маанай, позитивдүү энергия, баланын айланасында болуп жаткан бүт кубулуштардын баарын сиздер жакшы билесиздер да. Ошондуктан балдардын жанында туруп, баланын ошол өсүп өнүгүүсүнө жоопкерчиликтүү болгон педагог, тарбиячылар. Бул тарбиячылардын эмгеги баа жеткис. Баалаган да бар, билбегендер да бар. Ошондуктан сиз биринчи өзүңүзгө коомчулуктан мурда өзүңүздүн баа берүүңүз жогору болуш керек. Психологияда бул өтө маанилүү. Адам өзүнө болгон баа берүүсү жогору болуш керек, ишеними жогору болуш керек. Биз бала кезде эмне үчүн баа берүү өзүбүзгө болгон самооценка деп аталат да, төмөн болуп калган баарыбыз деле ошондой да. Төмөн, анткени бала кезибизден көп сын айтып, бир нерсени бүлдүрүп сындыра алсак жаза алып, катуу уруштарды алып, анан сен билбейсиң, колуңан келбейт деген катуу сындарды же башкаларга салыштырып, өзүбүздү башкаларга салыштырганда биздин өзүбүздөгү болгон ишеним, самооценка төмөн болуп калган. Ошондуктан бул бардык адамдарда бар, өзүнө болгон самооценка, баа берүү төмөн. Ошондуктан сиз тарбиячы өзгөчө өзүңүзгө болгон баа берүүнү жогору коюңуз. Анткени кесиптердин төрөсү мугалим дейт, ошо мугалимдердин дагы эң төрөсү тарбиячы. Ошондуктан сиз өзүңүзгө болгон баа берүүңүздү жогору коюңуз. Сиздин колуңуздан бардыгы келет. Анткени биз канча тарбиячыларды окутабыз, ушунчалык сезимтал, зирек, анан чыгармачыл педагогсуздар да. Мисалы мен дидактикалык материалдарды колго мындай жакшы жасаганды билбейм, мен усулдарды жакшы билем да. Сүрөт тартканды билбейм, мен ырдаганды жакшы билем. Ал эми канча гана тарбиячыны окуттук биз. Ошондо бардык ошол балдарга сабак берген тарбиячылар кагаз менен дидактикалык материалдарды, укмуштар жасап, анан колго сүрөттү сонун тартасыздар да. Бул чыгармачылык, жогорку чыгармачылык. Ошондуктан сиз өзүңүзгө баа бериңиз. Анан балдардын жан дүйнөсүн жакшы билген адамдар сиздерсиздер. Мен абдан жакшы кесиптин ээсимин. Мендей билген, тарбия бала менен иштей ала турган уникалдуу өзгөчө инсан жок деп өзүңүзгө жогору баа коюңуз. Сиз өзүңүздү коомдо жогору алып жүрсөңүз, үй-бүлөдө да өзүңүзгө болгон сүйүү менен жүрсөңүз, сиз энергияга толосуз. Анан сизде мотивация болот, анан жашоонун кызыгы болот. Адамда өзүнүн жашоонун кызыгы эмне үчүн жоголот? Өзүн жоготкондо жоголот экен. Башкаларга ыңгайлуу болуп, башкаларга жагынып, башкаларга жакшы көрүнгүбүз келген учурлар бул бала кездеги программада калыптанган. Мына ошондой болбошу үчүн сиз өзүңүзгө болгон ишеним, анан баа берүү жогору болуш керек. Сиз өзүңүздүн дараметиңизге ишенсеңиз, бардыгы жакшы болот. Бардыгы колунан келет. Адам жасаганды адам жасайт экен. Ошондуктан кырдаал, ар кандай гана кырдаал болбосун, сиз өзүңүздүн потенциалыңыз чыга келет. Ошого ишениңиз. Сиз биринчи тарбиячы болуп иштеген жатсаңыз дагы эч нерседен коркпостон, менин колуман баары келет деп
ишеним менен өзүңүзгө болгон сүйүү, өзүңүздү мактоо, өзүңүздү шыктануу менен кириңиз сабакка, жумушка. Анан дайыма мына ушундай позитив менен жүрүшүңүз керек. Анткени бизди мурда мындай сабактар менен окуткан эмес. Биз коркчубуз, жашоодо дагы өзүбүздү төмөн карап, анан ыңгайлуу болуп, башка бирөөнүн ой пикирине муктаж болуп эле келе беребиз. Ошондуктан сиз өзүңүздү өзүңүз жогору коюңуз. Жашоодо сиз өзүңүздү бааласаңыз, сиз өзүңүздү жогору коюп өзүңүздү сүйсөңүз, анан айлана чөйрөдөгү адамдар сизди сүйөт. Бул сиздин өзүңүзгө болгон сүйүү жогору болгондо, бул ошол сүйүү балага өтөт. Ошондуктан өзгөчө бала тарбиялоодо биз сүйүү бериш үчүн өзүбүздүн жүрөгүбүздө өзүңүзгө болгон сүйүү болуш керек. Эми ой деген эмне? Ой, сезим, эмоция, сүйүү өтө маанилүү. Адамдын жашоосун бүтүндөй башкарган ой. Мына ошондуктан ой маанилүү. Позитивдүү ой. Мышление анан мысли деп аталат. Ойдо ойлонуу, ой жүгүртүү, ой. Демек, биз ойлонуудан мурун биздин өзүбүздө эмне ой бар? Сиздин оюңуз, өзүңүзгө болгон оюңуз түз болуш керек. Мен ушу жакшы деле педагог эмесмин го, мен жакшы деле сабак өтө албайм. Же менин балдарымдын ар кандай себептери бар, бул бала мындай, бул бала жакшы, бул бала начар. Же бүгүн сабагым жаман болуп калдыбы, же бүгүн сабагым сонун болот, же менин жашоом жакшы болот, менин балдарым жакшы чоңойот, мен үй бүлөмдө бактылуу болом деген ойлоруңуз барбы? Негизи биздин жашообузду ой башкарат. Бүтүндөй тагдырыбызды бул ой өтө күчтүү, маанилүү. Ошондуктан жакшы гана ойлорду ойлоңуз. Ушул эс алуу учурунда мен эмне үчүн ушул сабактарды берип жатам? Негизи адам өзүнө көңүл бөлүш үчүн бир тынчтык абал керек да. Азыр сиз как раз өргүдөсүздөр, эмгек өргүдө. Ошондуктан өзүңүзгө көңүл бөлө турган мезгил келди. Анткени иш учурунда сиз эртеден кечке жумушта болуп, кечки учурда үй бүлө менен алек болосуздар. Бир убакыттап ушуга көңүл бөлүңүздөр да, өзүңүздөрдү өнүктүрүп, өзүңүздөрдү сүйүп, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жалаң жакшы нерсеге бурганга аракет кылыңыздар. Торсиондук талаа деген бар. Бул окумуштуулар изилдеп чыккан. Адам өзүнүн жашоосунда ою кандай болсо, жашоосуна чагылдырылат. Адам жакшы нерселерди ойлосо, жашоосунда жакшы нерсе өсө баштайт. Жаман негатив нерселерди көп ойлосо, жашоосунда, тагдырында да ошондой бурулуш болот. Бул плюс минуска ошол таразанын ташы сыяктуу ой тикен да. Ошондуктан ой маанилүү. Илгертеден ата бабаларыбыз муну билген. Оюн түздөгөн жакшы гана нерселерди ойлошкон. Эми сөздүн күчү маанилүү. Сөз эң биринчи башатта сөз жаралган дейт. Сөздө бизде табу деген бар, билесиздер э? Илгери кыргыздар жанагы оорунун атын атаган эмес, сөздүн күчү бар депчи. Мына ошол аты жаман деп айткан, карышкырдын да атын атаган эмес, атын айтсак коркунуч болгондо ошол мал мүлккө кырып кетет дегендей. Деги эле жаман илдеттин, жаман нерсенин атын атаган эмес. Анткени сөздүн күчүнө ишенген, бул туура. Сөз абдан жакшы болуш керек. Өзгөчө балдарды тарбиялап жатканда биз илгери тукумуң өскүр, бай болгур, жоолуң болгур дечи да, ишиң оңолгур депчи. Ал кезде ушул акылман мындай кыргыз эли олуя, табият менен тең өскөн, Аллахка жакын, Теңирге жакын улуу эл болгон, акылман эл болгон, олуя эл болгон. Жана Манас эпосунда дагы баардык жанагы жайчылык, касиет, табият менен бир болуу, Кудайга жакын болуу өтө сонун сүрөттөлөт го. Мына ошонун баардыгы чындык болгон. Анан кыргыз эли улуу эл болгондо ошол сөзгө маани берген, сөз баккан дейт, сөз кадырлаган дейт эл болгон. Өтө одоно сөздөрдү, орой сөздөрдү айтылган эмес, анан эми каргыш дагы болгон, бата дагы болгон. Бул каргыш адам ушунчалык жандын дүйнөсүнө батып, адамга жамандык каалаганда каргыш айткан, ошол аткарылган. Ал эми бата менен эл көгөрөт деп айтылат эмеспи? Мына ошол батада дагы өзүнүн ыргагы бар. Ошол бата менен
эмне үчүн бата алалы деп баарыбыз тилек кылабыз. Мына ошол айтылган сөздөрдүн баардыгы иштейт. Ошондуктан сөзгө маани берүү керек. Үйдөгү балдарыбызга да эч убакта жаман сөздөрдү айтпаш керек. Башың иштебейт, сен эч нерсе колуңан келбейт, сен андайсың деп атоо менен же кличка коюп айтпаш керек да өзгөчө. Анан бала бакчадагы балдарга дагы сиз дайыма акылдуусуңар, мыктысыңар, сезимталсыңар, жаратмансыңар, суперсиңер деген сыяктуу жакшы сөздөрдү айтсак, биз өзүбүзгө ошол ишеним пайда болот да. Ичинде эле мен азаматмын, ичинде мыктымын, менин колуман баары келет. Ката кетирип алсам эч нерсе болбойт, оңдоп койсо болот, баардыгын оңдосо болот деп чоңоет да. Мына ошондуктан сиз жакшы сөз адамга ишеним жаратат. Биз деген сабактарды баштарганда жанагы сиз биринчи жолу сабак өтүп жатсаңыз, анан сиздин оюңузда мен жакшы гана сабакты өтөм, бул менин колуман келет, эгерде ката кетирип алсам эч нерсе болбойт, муну оңдоп койсо болот деп өзүңүздү анан жакшы сөздөр менен мыкты, мисалы үчүн Айнура болсо, Айнура мыкты тарбиячы, сабакты сонун өтөт, мыкты, абдан мен өзүмдү сүйөм, балдарды сүйөм, баарын сүйөм, мен мыктымын, жалаң гана алдыда жакшы гана педагогмун деген сөздөрдү айтып жүрсөңүз дагы өзүңүздү бул иштейт кадимкидей. Ырларда дагычы ал тургай жана ырчылардын жашоосунда, актерлордун жашоосунда дагы өзүлөрү көп ойногон роль, өзүлөрү көп ырдаган ыр да тагдырына таасир берип калган экен да. Ошондуктан эмне көбүрөөк кайталанса, эмне көбүрөөк ой жүгүртүү болсо, ошол тагдырга чагылдырылат экен. Ошондуктан буну көп эле сабактарымда айтып келем, анткени мугалимдер, мектептеги мугалимдер балдарга ушунчалык ыкылас, орой жаман сөздөрдү айтат да, урушат. Ошол сенин ар кандай нерсеге теңейт, сенин колуңан эч нерсе келбейт, сенден киши деле чыкпайт, сен таптакыр, башың иштебейт жана башка деген сөздөрдөн өтө алыс болуш керек. Ошолорду айтып келет азыр деле. Бул билбестик албетте. Бул сөздүн күчү иштеп, жана адамдын өзүнө болгон баа берүүсүн, адамдын өзүнүн ишенимин төмөндөтө тургандыгын билбей жатабыз. Ошондуктан бала бакчада эң негизги төрөлгөндөн баштап 7 жашка чейин губка сыяктуу бүт айлана чөйрөдөгү баардык нерселерди мээсине, жан дүйнөсүнө сиңирет. Мына ошол сензитивный период деп коет да, сензитивдик, мындай сезимтал кырдаал, курак. Ошондуктан сиздер 7 жашка чейин бала калыптанат экен да. Бул 3 жаш, 5 жаш, 7 жаш деп психологияда бөлүнөт. Мына ошол балдардын жан дүйнөсүнө программаны салуучу сиздерсиздер. Эгерде сиздер жүрөгүнө сүйүү, өзүнө болгон ишеним, өзүнө болгон баа берүүнү жогорку программаны киргизип, жакшы сөздөр менен, жакшы ойлор менен сугарып койсок, ал бала келечекте ийгиликтүү болот. Бул жаратканга сиздин болгон кызматыңыз. Биз бул жашоого келгенде Кудайды таануу, жаратканды таануу жана жаратканга кызмат кылуу эң негизги миссиябыз. Ошондуктан сиздин демек Кудайдын буйругу менен тарбиячы катары сиз ошо бала бакчада иштеп калдыңызбы, демек сиздин миссияңыз келечекте ийгиликтүү, бактылуу, жаратман, жакшы адамды тарбиялоо керек. Биз окутуп, тарбиялап, үйрөтүп койгондон мурун биздин балага болгон оюбуз, балага болгон сөзүбүз, сезимибиз позитивдүү жана эң жакшы болуш керек. Бул ошондо Кудайга жаккан жана Кудайды сүйгөн кызматыбызды аркалап жаткан болобуз. Айрымдар бар, педагогдор өзүнүн кесибин сүйбөйт, балдарды да сүйбөйт, балдарга орой мамиле кылат, жан дүйнөсүн жабыркатат, жаман сөздөрдү айтат. Бул ошондо баланы терс жакка бурган болот да. Ошондуктан чыныгы педагог бололук, чыныгы педагогдун жан дүйнөсү бай жана сүйүүгө толгон болот. Ошондуктан бул маанилүү психологиялык билимдерди мен алганда мен ушуларды түшүндүм. Анткени сөздү биздин энебиздин бала кездеги айткан сөздөр баардыгы кулакка сиңет экен да. Ошол тагдырыбызда ошону кайталайт экенбиз. Мугалимдердин ар бир айткан сөзү биздин кулагыбызга сиңет экен да, ошону тагдырыбызда кайталайт экенбиз. Ошондуктан сөздүн күчү маанилүү, сөз күчтүү жана таасирлүү болот. Өзүнүн энергиясы күчтүү да. Ошондуктан балдарга жаман ой эмес, мындай ачууланып же жаман сөздөрдү айтпашыбыз керек. Жакын адамдарыңызга дагы. Ойду беле буздук, бүттү, баары бузулат. Менин жашоодо ошону көп билип жатам, байкап жатам. Өзүмдүн үй бүлөмдө балдарым жөнүндө эле кичине эле оюм бузулду эле. Алардын кабагы жана сезет да. Азыр негизи ушундай кырдаал болуп жатат.
бир өзгөчө да. Бирөө жөнүндө ойлодук, ал сезет. Бирөө жөнүндө жаман ойлодук же сезимибизди жаман жакка бурдук, сезет да. Анан менин балдарым ошондой дароо сезет. Кирип келишет, мама эмне болду деп кирип келишет. Мен оюмду сөз эгерде башкача ойлоп баштаганда же алар жөнүндө кабатыр болуп же жаман көрүп баштасам, алардын сразу дароо сезет да. Эмнегедир азыр кырдаал ошондой болуп жатат. Мезгил. Бирөө жөнүндө ойлоп койсоңуз, ал сиз жөнүндө ойлойт. Бул жарык, күндүн жарыгы жерге чачыраган сыяктуу, Wi-Fi тараган сыяктуу ой дагы, сезим дагы тарайт да. Ошондуктан балдарга жакшы ой, жакшы сөз, жакшы сезимди тартуулаңыздар. Бул чындык. Азыр ошондой күчтүү иштеп атат. Мурда кандай эле билбейм. Ушул анткени азыр жан дүйнөнүн ачылган мезгил, ошондуктан көп психологдор чыкты. Алтын доор деп жатабыз. Сезим доору да азырчы. Ошондуктан бул өтө маанилүү. Мен ошол айтарым сиздерге, адам тарбиялоочу педагогдорбуз. Балдарга жакшы ой, жакшы сөз тартуулайлык. Бул жанагы биз балдарга сабак өтүүдөн мурун эң негизги ушул сүйүү берелик да. Анан келечекте балдар ошол сүйүүгө, мээримге толот. Биздин оюбуз, сөзүбүзгө ошол ишеним пайда болот. Чыныгы колунан келген, жөндөмдүү, бардык таланты ачыла берген, жашоодо бактылуу боло турган, жолдуу, ийгиликтүү адам болом деген ишеним болсо, кичинекей кезинен ал чын эле ошондой болот. Ошондой болот да. Ошол жашоодо чын эле бактылуу болот, чын эле жолдуу болот, чын эле бардык ийгиликтер ага оңой эле келет. Сага баары эле оңой болот. Ката кетирсе эч нерсе болбойт. Бардык нерсени оңдоп койсо болот деген ишеним жана бул жашоодо уникалдуу, мыкты адам экенин сезип, жана өзүнө болгон баа берүүсү, ишеними күчтүү болгондо чын эле ийгиликтүү болот. Эмне үчүн ийгиликтүү адамдар аз, ийгиликсиздер дагы бар. Жолдуу, жанагы везучий дейбизби, ийгиликтүү адамдардын тагдырында, тарбиясында энесинин жана педагогунун берген тарбиясы күчтүү деп айтат. Бардыгы тең. Анткени эмне деп сүйлөчү эле, алар эмне деп айтчу эле, ишеним берген, өзүнө болгон баа берүүнү жогору койгон. Өзүнө болгон баа берүү жогору адам ийгиликке дайым ийгилик жаратат. Ошондуктан биз жаратман адамдарды тарбиялап жаткан учур 7 жашка чейинки мезгилде өтө маанилүү. Балдардын толук программасы калыптанып жаткан мезгил болот. Жан дүйнөсүндө эмнени сиңирсек, ошондой адам болуп чыга келет да. Жанагы анан өзгөчө адамдын состояниясы, ал акыбалы башкага таасир берет деп жатпайбызбы? Ошондо элестетиңиздер, коллективде баардыгыбыз жакшы настроение, маанай менен позитивдүү болуп турсак эле, бирөөнүн ушундай ачууланып же кыжалат болуп башкача энергия менен кетти сразу сезебиз. Дароо сезебиз. Же болбосо биз башкача абалда болуп турсак, кабатыр абалда бир ушунчалык маанай сонунадан баарыбыз оңдоп кетет. Ошондой сыяктуу эле сиздин акыбалыңыз, жан дүйнөдөгү психологиялык абалыңыз балдарга таасир берет. Ошондуктан тарбиячы катары жумушка келе жатканда, адам тарбиялоочу катары сиздин көйгөйүңүздүн баарын унутуңуз да, сыртка таштап, балдарга башка сезим менен кириңиз. Анткени сезет алар балдар. Бул башка, биз педагог балдарга эне эмеспиз. Ошол сезип жатат ошонучу. Айлана чөйрөбүздөгү адам катары, адам энергиядан турат. Ошондуктан башкаларга таасир берип атабыз. Ал эми эне түздөн түз таасир берет. Эненин жан дүйнөсү акыбалы түздөн түз балага чагылдырылат да. Ошондуктан бизди сезимдер башкарат. Биз ойлочубуз, мен ойлочумун да, акыл башкара алат деп. Жок, бизди сезим башкарат. Эмне сезим жан дүйнөбүздө, денебизде болсо, бул биздин тагдырыбызга таасир берет. Ошондуктан тазаланууда, жан дүйнөнү тазалап жатканда сезимдерди тазалайбыз, денени тазалайбыз да. Акыл бул ой менен байланышкан. Оюбузду оңдоп койсок эле, жакшы нерсеге умтулсак, акылыбыз ошого бурулуп кете берет. Ошондуктан боореки эс алуу өргүү учурунда өзүңүзгө көңүл бөлүңүз. Таарыныч сезимиңизди, капачылык, күнөөлүү сезимиңизди, өзүңүздү кемсинткен сезимиңиздин баарын тазалаңыз. Дайыма өзүңүздү сүйүп, өзүңүзгө жогору баа берсеңиз, сиздин үй бүлөңүз да сүйөт, жолдошуңуз да, балдарыңыз да, кайын журтуңуз да, коллективиңиз, кошуналарыңыз да сүйөт да. Эмнеге бизге айлана чөйрөдөгү адамдар жаман мамиле кылат? Анткени биз өзүбүзгө ошондой жаман мамиле кылабыз. Сиз өзүңүзгө жаман мамиле кылсаңыз, балдарга жаман мамиле кыласыз. Ошондуктан бул өтө маанилүү.
ушул эс алуу учурунда өзүңүздү сүйүп өзүңүзгө көңүл бөлүңүз. Эмоция бул деген маанилүү. Эмоция ачуулангандагы же сүйүнгөндө кубангандагы, кабатырлангандагы адамдан ар кандай эмоция чыгат. Ошондуктан эмоцияны балдарга чыгарбаганга аракет кылалык, жанагы терс эмоциянычы. Анткени биз эмоция менен катуу ачууланып, катуу көңүлүн оорутуп айтып алабыз баардык адамдар. Анан адамдын жан дүйнөсүндө көңүлү түшкөндө тарыныч пайда болот. Бул адамды талкалоочу энергия да. Ошондуктан эмоцияңызды, терс эмоцияңызды балдарга чыгарбаганга аракет кылыңыздар. Анткени алар ушунчалык кебес сыяктуу, ушунчалык мындай хрусталь сыяктуу жан дүйнөсү таза, аяр балдар, назик балдар да, мындай. Ошондуктан жан дүйнөсүн талкалап байлык балдарды. Сүйүү маанилүү. Сүйүү жана жек көрүү деген сөздүн экөөнүн вибрациясын текшеришиптир. Окумуштуулар ошондо сүйүү деген сөздүн өтө күчтүү мааниге ээ болгон жана күчтүү вибрацияда турган сөз бул сүйүү деп аталат. Ошондуктан чындык сүйүүдө Аллах бизди сүйүп жараткан, Кудай сүйүп жараткан, чыныгы адамдын жан дүйнөсүндө чыныгы сүйүү болгондо анан жашоо гармонияда болот. Педагог катары сиз балдарга сүйүүнү, чыныгы сүйүүнү тарбиялап бериш үчүн сиз өзүңүздү сүйүшүңүз керек. Анан кесибиңизди сүйүшүңүз керек. Чындап эле балдарды сүйүп, ошол сабакты өткүңүз келеби? Сонун дидактикалык каражаттарды ойлоп таап балдарды кубандыргыңыз келеби? Балдарды кандай болсо да шартсыз сүйөсүзбү? Ошол маанилүү. Ошондо сиз өсүп өнүгөсүз. Биздин жашоодогу миссиябызды таанууда бизге жаккан ишти жасайбыз да. Анан ошол чын эле ошол кесибиңиз сизге жагабы? Ошону ойлонуңуз дагы, анан сүйүңүз кесибиңизди. Өзүңүздү сүйүңүз, кесибиңизди сүйсөңүз, анан балдарыңызга сүйүү өтөт. Сиздин сүйүүңүз өткөн балдар бактылуу болот чындыгында. Ийгиликтүү болот, жаратман болот, даремети, потенциалдары да өнүгөт, өчүп калбайт да. Потенциалы жөндөмү өнүгөт. Ошондуктан бул сүйүү маанилүү. Баардык эле педагог чоң сүйүүгө ээ эмес. Ушул мектепте канча мугалим иштейт, баары эле өзүнүн кесибин жана балдарды сүйө бербейт. Аны балдар сезет, ошон үчүн ал адамды жаман көрүшөт. Ал эми биздин сүйүктүү тарбиячыбыз, сүйүктүү мугалимибизди эмне үчүн жакшы көрөбүз? Анткени ал балдарды жана бизди, сизди, жеке адамды сүйчү. Ошондуктан сиз дагы сүйүктүү тарбиячы болуңуз. Сүйүктүү тарбиячы болуш үчүн балдарга же ата-энелерге же коллективге жакшы көрүнүү эмес, сиз өзүңүздү анан кесибиңизди сүйсөңүз эле сизди баары жакшы көрөт. Ошондуктан бул өтө маанилүү. Жаңы кесиптик ишти баштап жаткандарга кеңешим болсун: сүйүңүз. Мен балдарды сүйөм. Мен мугалиммин. Ошол мектепке киргенде ал жакшы окуйбу, жаман окуйбу, балдар кандай ахвалда болот, мен ага көңүл бөлчү эмесмин, балдарды аябай жакшы көрчүмүн да. Мектепте иштеп жүргөн кезимде, азыр мен көбүнчө мугалимдер, тарбиячылар менен иштейм да. Ошондуктан бул балдар сезет ошону. Ошондуктан кайра ошол сүйүү өзүңүзгө кайтат. Жакшы класс же жаман классты бөлчү эмесмин, балдарды кесибимди сүйчүмүн. Бир жаңылык жаратып балдарды кубандырганды жакшы көрчүмүн да. Демек бул кесибимди туура эле тандаган деп ойлойм да. Атайы деле мугалим болом деп пландаган эмесмин. Бирок ошол педагогтук кесипти аркалап калдым, ата-энемдин ишин улантып. Ошондуктан мен ошону түшүндүм. Адам өзүн биринчи кезекте сүйсө, албетте жаратканды сүйөбүз биринчи, анан өзүн сүйсө, анан өзүнүн ишин сүйүш керек да. Ошол кесибибизди сүйсөк, анан ийгилик жарата алабыз. Анан биз коомдо таасирлүү адам боло алабыз. Анан жана биздин сабагыбыз дагы сүйкүмдүү болот. Жана коомдо ордубузду таба алабыз. Чыныгы жашоодо адам өзүнүн ордун табуу маанилүү экен да. Көпчүлүк адамдар өзүнүн жашоодо ордун таппай келет. Бул миссиясын таппагандыкта. Адам өзүнүн жашоодо жаралган ар бир адам милдети болот бул жер жүзүнө келгендечи. Ошондуктан сиз педагог болуп, балким Кудайдын буйругу менен келдиңизби, ошол кесибиңизди сүйүңүз. Биринчи кезекте эс алуу учурунда өзүңүздү сүйүңүз. Күндө күзгүдөн карап, өзүңүзгө суктанып, апаңыз эркелеткенде эркелетип, өзүңүздү мактап, өзүңүзгө болгон ишенимди жогору коюп, өзүңүзгө болгон баа берүүнү жогору коюп, жакшы иш жасасаңыз мактап өзүңүздү. Ошентип өзүңүздү көтөрмөлөсөңүз, анан көңүлүңүз жаркып, энергияңыз тола баштайт. Ошондо ошол энергия башкаларга чагылдырылат, анан сизге ошондой мамиле кылат. Бул жашоо кванттык
энергия талаадан турат. Жашоо күзгү биздин тагдырыбызда эмне чагылышып атса биздин жан дүйнөбүздө болгон нерсе эле чагылат экен. Болбогон нерсе чагылбайт да, ошондуктан бүтүндөй тагдырыбызда өзүбүздүн оюбуздагы программабыз жан дүйнөбүздө болгон нерсе менен аракет кылып иштешибиз керек. Бул өзүн таануу деп аталат да. Эми дисциплина чындыгында биз дисциплинага түшкөн адамдарбызбы, ошол маанилүү. Бул дисциплинада жасайм деген нерсени жасап, аткарам деген нерсени аткаруу да маанилүү да. Ошондуктан сиз биринчи тарбиячы катары, педагог катары эмне милдеттерди койдуңуз, ошону аткарышыбыз керек. Ал эми жеке жашообузда биз кандай өнүгүүдөбүз, канчада турабыз саат, кандай графигибиз бар биздин, өзүбүздүн жеке менталдык, анан жан дүйнө, анан айлана чөйрөбүздө жеке жашообузду эмне тартипке келтирдик маанилүү. Адам өзүн тартипке келтирсе, анан ирети менен кетет экен да. Ошондуктан муну да ойлондум. Анткени бизде эмне үчүн график коюлат, эмне үчүн расписание, эмне үчүн жаз, жай, күз келет, саат бар, эмне үчүн баардыгы кесипке бөлүнөт. Мунун баардыгы тартипке да. Жашоонун өзү тартип. Бул дүйнөгө жаратканда өзү эле тартип менен жаралган экен. Теңдик, баланс, телегей тегиз, тең кылып жараткан экен. Жараткан ар бир нерсе лишний эч нерсе болбойт. Баары бири-бирин толуктап турат. Курт кумурскалардын бир чымын бир функцияны аткарат, кумурска бир функцияны аткарат. Бул жашоодо бир жандыкты жоготуп койбогон эмес, баардыгынын өзүнүн тартиби бар да. Ошондуктан биз жашообузду дагы тартипке келтиришибиз маанилүү. Педагог катары сиз өзүңүздү кандай тартипке келтирет элеңиз, ошону группадан сүйлөшөлүк. Анан башкаларды угууда бул кандайдыр, эгерде бизге бирөө сын айтса, комплимент айтса, сын айтса угушубуз керек да. Анткени бул биздин өнүгүүгө алып барат. Бул ой жүгүртүүнүн эки түрү, өсүп өнүгүп турган жана токтоп турган ой жүгүртүү деп экиге бөлүнөт. Ошол ой жүгүртүүнүн экинчи түрү бул өсүп өнүгүп турган ой жүгүртүү да, мышление роста дейт. Ошол башкаларды уга билүү. Эгерде бизге башкалар сын айтып жатса, кеңеш айтып жатса, аны угушубуз керек. Ал бизге өнүгүүгө алып барат. Кабыл албай, жок мен андай эмесмин дебей ойлонушубуз керек да. Кырдаалды башкарууну үйрөнүү керек. Анткени биз балдар менен иштейбиз, педагог коомчулук менен иштейбиз, ата энелер менен иштейбиз. Ар кандай кырдаал болот. Ошондо акыл менен, сезим менен, мындай шашпай сабырдуулук менен башкарышыбыз керек. Анткени ар кандай ситуациялар болуп жатат тарбиячылардын бала бакчада. Ошондуктан кырдаалга көңүл бөлүү маанилүү. Демилге шыктануу, дайыма өзүбүз демилге берип шыктанып, өзүбүздү башкарып, өзүбүзгө шык дем бербесек, бизге эч ким шык дем бербейт. Жашоодо энергиясы аз, жашоодо ар кандай тагдырлар, жашоодо ар кандай капачылыктар болот. Ошондуктан өзүбүзгө гана демилге шыктануу беришибиз маанилүү да. Сиз демилге шыктануу бериш үчүн өзүңүздү чындап сүйүшүңүз керек. Бул ушул жай айында, эс алуу учурунда аттай өзүңүзгө көңүл бөлүңүз. 1 саат болобу, жарым саат болобу, сиздин убактыңыз болуш керек. Анан эс алыңыз, жакшылап эс алыш керек. Мына ошол эс алуу маанилүү. Бул биздин эс алуу, анан өзүбүздү сүйүү, өзүбүзгө көңүл бөлүү жан дүйнөнүн тынчтыгы менен байланышта. Эгерде биз албетте тоого чыгып, же көлгө барып, же атай жаратылышка, же атай бир жерге барып эс албасак деле, сиз өзүңүзгө мына намаз окугандар бар арабызда, Кудайга жалынуу, сыйынуу, молитва деп коет. Ошол медитация, жан дүйнөңүз менен, Кудай менен бирге болуу, өзүңүздүн жан дүйнөңүз менен сүйлөшүү, тынчтык алып келүү, бул чоң эс алууга алып келет. Ошондуктан өзүңүздү өзүңүз таанып, жан дүйнөңүзгө, жүрөгүңүзгө көңүл бөлүңүз. Жаратканга сыйынуу, медитация, өзүңүздүн капачылык кандай көйгөй болуп жатат, ошону тыңшап, угуп, ден соолугуңузду карап, кай жериңиз ооруп атат, эмне үчүн ооруп жатат, ошону тыңшап, өзүңүзгө көңүл бөлүү маанилүү. Бул чоң эс алууга барабар. Биз көбүнчө өзүбүзгө көңүл бөлбөйбүз, кай жерибиз ооруп атса деле маани бербей жүрө беребиз. Жашоонун каруселине түшүп алып эле, шашып эле дайым жүрө беребиз, бирок ошол тынч бир жерге токтоп өзүбүзгө көңүл бөлбөйбүз. Ошондуктан өзүңүзгө көңүл бөлүңүз могу эс алуу учурунда. Үзгүлтүксүз билим алуу маанилүү. Анткени бир эле билим албай калсак, биз артта калып жатабыз. Саналик билим берүү, усулдук жактан, тарбиячы катары, жеке өнүгүүңүз, кесиптик өнүгүү, өзүңүзгө кам көрүү жактан бүт билимдерди алып турушуңуз маанилүү. Ишениңиз, баардыгы жакшы болот.
жашоодо анткени бул ишеним адамдын потенциалында, жашоосунда, тагдырында баардык жактан жакшы ой менен жүргөн адамда, ишеними чоң адамда жакшы нерселер гана болот. Жашоодо эмнеге ишенсек ошол болот. Ошондуктан сизде ишеним күчтүү болсун. Конфликттерди чечүү маанилүү. Таптакыр конфликтке барбаганга аракет кылыңыздар. Жашоодо мен конфликти жок адаммын да, мен ошондой баа бере алам. Мен жашоомдо бирөө менен урушкан моменттерим аз. Ошондуктан конфликт бул адамдын энергиясын алат, ушунчалык адамды артка тартат да. Бул өтө жагымсыз нерсе. Ошондуктан сиз конфликтини жое билген, болтурбаган адам болсоңуз мыкты педагог болосуз. Анткени педагогдордун милдети ушундай адам болушубуз керекпиз. Заманбап тарбиячынын билими маанилүү, кесиптик чеберчилиги болуш үчүн биз жаңы усулдук билимдерди, программаларды өздөштүрүшүбүз керек, билишибиз керек. Биздин көз караш заманбап болуш керек. Анткени биздин балдарыбыз акылдуу муун, альфа муун деп жатабыз. Z муундан өттүк, уже альфа муундан да өттүк. Мына ошол булар акылдуу муун, санариптоордун мууну. Биз заманбап көз карашта болсок, үзгүлтүксүз кесиптикке өнүгүүдө болсок, анан биз заманбап тарбиячы болобуз. Дайым изденелик эмне бар? Биз жеринде жанагы оффлайн тренингтерди өткөндө сонун усулдарды үйрөттүк. Жана Эбру техникасын тамарамооруна үйрөтөт. Жана Арлопа деген программа бар, жаныбарларды сүйлөткөн, бул санарип боюнча айтып жатам мен. InShot программасы менен жана мультистудия менен мультфильмдер жаратканды үйрөттүк. Анан STEM билим берүүнүн практикаларын, этно-STEM, STEM практикалары, эксперимент изилдөөчүлүк, балдардын ой жүгүртүүсүн кебин өнүктүрүүчү, сүйлөө кебин өнүктүрүүчү усулдарды үйрөттүк да. Мына ошол эмне деген усулдар бар экен. Азыр мен заманбап тарбиячы болуш үчүн кандай кызыктуу, маанилүү жана сапаттуу, натыйжалуу сабак өтүшүм керек экен деп изденишибиз керек. Бала менен мамиле өтө маанилүү. Сизде усулдук табылга барбы? Сиз ойлоп тапкан методика барбы же дидактикалык каражат барбы? Сиз боз үйдүн же чүккөнүн же бир кагаздар менен ошондой бир жаңы нерсе ойлоп таптыңызбы? Же сиздин ошол Вальдорф педагогикасы болобу, Монтессори педагогикасы болобу, же көптөгөн жана Кьюзенер таякчалары дейбиз, Шичида ыкмалары дейбиз, ошолорду негизинде сиз өзүңүз алып чыккан, өстүрүп чыккан өзүнүн усулдук табылгаңыз барбы? Өтө маанилүү. Автордук программаңыз барбы? Сиз бир сонун нерсе жараттыңызбы? Ошого көңүл бөлүп жаңы нерсе жараткалык. Бул адамды өстүрөт, жаңы нерсе жаратуу адамды өстүрөт да. Өзүңүз мына менин колуман келет, мен сонун нерсе менден сыртка чыкты деген сезим адамды өнүктүрөт да. Ошого көңүл бөлүш керек. Өтө маанилүү. Мен сабак берип жүргөндө да мен ушул методиканы ойлоп таппадымбы деп өзүмө жыргап калчумун. Өзүмө дем берип, шыктануу берип, бул адамды шыктандырат. Бир нерсе ойлоп тапканда адам кадимки шыктанат. Ошондуктан сиз бирөөнүн эле нерсени үйрөнүп алып эле жүрө бербестен жаңы нерсе ойлоп тапканга аракет кылыңыз. Анан балдардын ойлоп табуусуна түрткү бересиз. Балдар азыр ойлоп табуучу балдарды тарбиялоо биздин милдет болуп жатат. Ошондуктан усулдук табылганы издеп чыгалык. Анан бул жагынан дагы жекече усулдук жардамдарды беребиз. Чыгармачыл сабакты кантип жаратасыз? Бул 15 мүнөттүк же 20 мүнөттүк же 30 мүнөттүк, 30-35 мүнөттүк сабагыбыз бардыгы чыгармачыл болуш керек. Чыгармачыл сабак, чыгармачылык адамды эргитет, өнүктүрөт, адамды өстүрөт да. Жөн эле бир типтүү сабакка караганда чыгармачыл сабак өтө маанилүү да. Ошондуктан чыгармачылык болуш үчүн кандай болушубуз керек? Биз ойлоп табуучу болушубуз керек. Анын үчүн сизде эргүү, анан энергия күчтүү болуш керек. Сиз өзүңүз чыгармачыл болушуңуз керек. Анткени сиздердин тарбиячынын бардыгы чыгармачыл, өтө уникалдуу адамдарсыздар да. Санариптик билим өтө маанилүү. Анан өзүңүздү өзүңүз өнүктүрүңүз, демилге бериңиз, дайым өзүңүздү өнүктүрүңүз. Өзүңүзгө мисалы үчүн туура тамактануу, психология, өзүңдү сүйүү кандай болуш керек, жана мындай ден соолукка кам көрүү кандай, ой жүгүртүүнү кандай өнүктүрүшүбүз керек, кепти кандай өнүктүрүшүбүз керек, сүйлөө чеберчилигибизди кандай өнүктүрүш керек деген сыяктуу. Бул өзүн өнүктүрүү да. Анан өзүн кантип тааныш керек деген
сыяктуу темаларды жан дүйнө деген эмне, хадис сабактары бар, мисалы үчүн бул дүйнөдө эмнеге жаралдык, бул дүйнөнүн сыры эмнеде деген сыяктуу философиялык сабактар болобу, деги эле өзүңүздү өнүктүрүүчү көбүрөөк сабактарды өтсөңүз сизде чыныгы өнүгүү болот. Ошондо ой жүгүртүүңүз өнүгүү өзгөчөлөнөт да, ой жүгүртүүңүз бурулат, өнүгөт. Ошондо сиздин инсан катары да өнүгүүңүз инсандык өнүгүү деп аталат. Дайыма өнүгүүдө болгондо сиздин кесиптик өнүгүүңүз жогорку тепкичке көтөрүлөт. Дайым демилге менен өзүңүзгө өзүңүз дем бериңиз. Ушул өргүү учурунда ушуга көңүл бөлүп, өзүңүздү сүйүп, өзүңүзгө убакыт табыңыз да. Демек, кесиптик талаптарда биз эмнени билишибиз керек? Биз портфолиобузда ушулар болуш керек да. Нормативдик укуктук актыларда жанагы стандарт, бала багуу жана балага кам көрүү стандартты билиңиздер. Ошол портфолиоңузда болсун. Үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү жобосу бар. Инновациялык программалар, балалык программасы, Вальдорф, Монтессоринин программалары, Наристе программалары, биз ошого таянабыз. Азыр эми жаңы стандарт иштелип чыкты. Ал эми бала бакчадагы жанагы балдарды мектепке тарбиялоо программасы Наристе 1-класс болуп калып атпайбы? Бирок анын мазмуну балдарды өнүктүрүү, баягы эле балдардын 5 облусту боюнча, жана когнитивдик, эмоционалдык, физикалык жактан балдарды өнүктүрүүгө багыт жасап атпайбызбы? Ошол өнүгүүгө багытталат. Анан балдардын өнүгүүсү кантип өнүгөт? Ой жүгүртүүсү өнүгөт, дене жактан, акыл эс жактан, кээби өнүгөт, таанып билүүсү өнүгөт да. Мына ошол балдарды өнүктүрүүчү программалар менен тааныш болушубуз керек дайыма. Балдарды өнүгүүчү өтө көп программалар кирип атат. Мына биринчи STEM деле киргиздик, Анан жана дидактикалык каражаттар бар. Жөнүш блоктору, кубиктер, жанагы Фребелдин каражаттары деген балдарды өнүктүрүүчү каражаттар да, дидактикалык. Мына ошолорду билишибиз керек. Каражаттарды анан программаларды билишибиз керек. Психологиялык билимди сөзсүз маанилүү. Дидактикалык материалдардын түрүн сиз ойлоп табууда же башка нерселерден үйрөнгөндө бул балдарды өнүктүрөт да. Бала бакчада балдарды өнүктүрүүчү эң негизги нерсе оюн, анан дидактикалык материалдар. Мына ошол түрүн үйрөнүүбүз маанилүү. Кесиптик талап, биз ушуларды билишибиз керек дайыма. Мына ошолордун сиздин кандай түрлөрү, эмнелер бар, портфолиоңузга салыңыз. Электронный портфолиоңузда дагы ушулар болушу керек. Окуучуга, балага карата психологиялык мамиле, балага карата. Бул бала менен педагогдун ортосунда мамиле өтө маанилүү. Көбүнчө жекече мамиле кылыңыздар балдар менен. Бала менен педагогдун. Бизге мындай индивидуально дейбиз, индивидуалдуу түрдө жекече өзүбүзгө мындай көңүл бөлүп мамиле кылган адамды жакшы көрөбүз. Көпчүлүктүн арасынан жалпылап мамилеге караганда сизге өзүнчө көңүл бөлгөн адамда жүрөгүңүздө кубаныч пайда болот. Мисалы биз баарыбыз тренингде отуралык дейлик да, анан баарыңыздарга ошол сабак өтүп жатам. Анан сизге жаныңызга келип, сизге көңүл бөлүп, анан сабак бүткөндө алып калып сиз менен сүйлөшүп, сиз жөнүндө билип, жакшы мамиле кылсам, сизде мындай өнүгүү, жакшы сезим пайда болот. Балдар дагы ошондой. Мага көңүл бөлөт, мени жакшы көрөт деген сезим пайда болот. Мына ошол мени жакшы көрөт деген сезим адамды өнүктүрөт. Мен эч кимге керегим жок, мени эч ким жакшы көрбөйт, мени апам же атам жакшы көрбөйт, же эжегим жакшы көрбөйт деген сезим баланы артка тарта турган сезим. Биз бала кезде ушинтип тарбияланып калганбыз. Бизде апабыз же атабыз катуу урушуп койсо бүттү, мени жакшы көрбөйт деген сезим туруп калды. Өмүр бою ошол жашайт экен да. Ошондуктан сиздин балага көңүл бөлүп жакшы көрүүңүз бул баланын бүтүндөй тагдырына таасир берет. Ошого көңүл бөлүп коюңуздар. Жагымдуу маанай, позитив, сүйүү, мээрим маанилүү. Баланын жан дүйнөсүнүн ачкычты табыңыз. Эмне деген ачкычты табыш керек бала? Балким эмне жетпей, балким ишеним жетпей атат, сүйүү жетпей атат, мээрим жетпей атат, өзүнө болгон баа берүү жетпей атат. Баланын өзүнө болгон баа берүүсү ошол 7 жашка чейин калыптанат. Ийгиликке жетип, сен менен сыймыктанам, сен акылдуусуң, колуңан баары келет деп айтыңыз. Ошол менин колуман баары келет, мен баардык нерсени жаратам деген ишеним болуш керек да. Окуучунун баланын ар бир ишин демилгелеңиз, негативдүү сөз айтпаңыз. Анан бала жөнүндө оюңуз жакшы болсун, айттык.
Сиз өзүңүздү өнүктүрүүдө дайым позитивде болуңуз, китеп окуңуз, эмне деген китептерди окуп келиңиздер. Биз ушул учурда өргүү учурунда китептерди окуйлук. Кайсы китепти окугуңуз келет? Өзүн өнүктүрүү же бала тарбиялоо же психологиябы же усулдук китептерди окугуңуз келет? Ким эмне китепти окуду? Бир китеп болсо да, канча барак болсо да талкуулап туралык. Китеп окуу маанилүү. Бул ой жүгүртүүсүн да адамдын жана кругозорун да өнүктүрөт. Ден соолугуңузга сөзсүз кам көрүңүз. Өргүү учурунда тишиңизди жасатпай жүрөсүзбү? Анализ тапшырбай жүрөсүзбү? Массаж албай жүрөсүзбү? Эмне көйгөй бар, ошого көңүл бөлүңүз. Сөзсүз өзүңүзгө көңүл бөлүңүз. Биз көбүнчө эч нерсе болбойт, андан көрө үй бүлөнүн башка жыртыгын, башка муктаждыгын жабайм, мен экинчи пландамын дебеңиз. Эч убакта биринчи өзүңүзгө көңүл бөлүңүз. Психологиянча сабакты алыңыз, медитацияга отуруңуз. Медитацияны билесиздерби? Тынч отуруп дем алып, анан өзүңүз жакшы ойлорду чакырасыз. Өзүңүздүн жан дүйнөңүздүн тынчтыкка алып келип тазаланасыз да медитация. Руханий баалуулук болсун, адамдар менен мамилеңиз дайым жакшы болсун. Бир адам менен болгон начар мамиле аябай ден соолукту бузат да, жан дүйнөнү жабыркатат. Финансылык сабаттуулук боюнча билим алгыңыз келеби? Аны алыңыз. Бул өзүн өнүктүрүүдө өтө маанилүү да. Мамиле боюнча сабак керек. Финансылык сабаттуулук керек. Биз билбейбиз ошол финансылык сабаттуулукту. Жашоодогу биздин милдетибиз эмнеде экенин аныктап алалык. Миссиябыз ошол биздин. Ошону билсек, үйрөнүп окуп турсак, өзүбүздү дайым өнүктүрөбүз. Кийинүү стилиңиз балдарга өтө көңүл бөлөт. Сиздин дикцияңыз баланын көңүл бөлө турган, баланы өзүнө тартып ала тургандай болуш керек. Сүйлөө чеберчилигиңиз маанилүү. Сиздин жашоо образыңыз, эмнени сүйөсүз, хоббиңиз кандай? Бул дагы сизди өнүктүрөт. Креативдүүлүгүңүз, чыгармачылыгыңыз маанилүү. Мына ушул өзүн өнүктүрүү жана жан дүйнө боюнча сабактардан ушуларды айткым келди. Эми сизде кандай ойлор жана сизде кандай кошумчалар бар? Сиз эмнени айткыңыз келет? Ушуга макулсузбу? Келиңиздер сүйлөшөлүк. Кимде кандай ой, сунуштар бар? Ровно 1 саат болуптур убактыбыз. Кандай ойлор бар сизде? Сабагыбыз пайдалуу болдубу сизге? Кандай дейсиздер? Алло, саламатсызбы? Бир Саламатсызбы? суроом бар эле. Бир суроом бар эле. Эме офлайн түрүндө ошко сабак өтөсүзбү? Ооба, келелик. Группа чогуу азыр эс алып жатпайсыздар, балким августка барсак болот го дейм. Сиздер менен макулдашып сүйлөшүп алып, группа чогулса барабыз. Анткени июнь жок, биз апрелде бардык. Ошко барып, ОГП'де болду да. Анан кайра көп адамдар келе албай калышыптыр. Анан эмкиде дагы жолугалы дегенбиз. Рахмат. Сабагыңыз аябай сонун болду. Алла ыраазы болсун. Рахмат сизге да. Ошко сабак уюштуруптуруңуздар. Макул баралык. Сабак өзүдө болгондо. Макул сүйлөшүп сиздер менен макулдашып алып бир күндү белгилеп барсак болот. Дагы кимде кандай сунуш пикир бар? Кандай ой пайда болду? Эртең дагы сабак болот. Бул да жеке сиз үчүн дем берүүчү сабак катары берип жатам. Эртең дагы бир практикалардан, эртең да сиздерге керектүү сабактардан өтөлүк. Анан алдыда курс болот. Ал курсту дагы сиздерге маалымдайм. Анан бул курстун өзгөчөлүгүндө 5 педагог өтөбүз. Жана дидактикалык каражаттарды жок, бисердин кереги жок. Сиздерге курчактар менен, кагаздар менен кандай жанагы оюнчуктарды жасаш керек, куклалар кандай жасаш керек, ошолорду үйрөткөн бир мугалимибиз болот. Психолог бир сабак өтөт. Анан Тамара Оморовна экөөбүз усулдарды үйрөтөбүз сиздерге. 10 күн болот да ал курс. Анан эң артыкчылыгы буга чейин жөн эле мындай усулдарды үйрөтүп койчубуз. Мунусунда бул жайкы учурунда сиздерде убактыңыздар көбүрөөк болот. Жекеме жеке силерге насаатчылык дагы ишти алып баралык.
ар бир саламатсыңарбы Нургүл Шарапова? Мага сабагыңыздар аябай жакты. рахмат. Анан мен чындыгында бул кыйынчылыктарга көп жолуккан жолдошум органда иштегендиги үчүн балдарым мектептен мектепке көчкөндө көп мугалимдердин негативи менен менин балдарымдын сабагы ылдыйлап кеткен да. Мен азыркы түшүндүм, бул жерде мугалимдин күнөөсү да көп болот экен да. Ооба. Себеби фундамент койгондо жакшы куюлган, действительно. Кийин бара бара балдарда сабакка болгон кызыгуу калбай калды да. А мурун деген сабакка катышканда интерес болчу. Значит, бул получается, педагогдордун күнөөсү да көп болуп калат экен да. Туура айтып Биз үйдө ата эне көп жардам берип мынтип неме аракет кылат экенбиз. А бирок мектепте түнүп калган бала окууга кызыгуусу болбой калат экен да. Ошол сыяктуу эле бала бакчада дагы ушул проблемада сиз айткандай балдардын баарын бирдей көрүү. Мен балдарым биринчи инновационный школа лицейде окуганда все дети уникальны по-своему деп баардык балдарга көңүл бирдей бурулчу да. Мен көп балдарым көчүп башка мектептерге өтө баштаганда бул нерселер жоголуп кетти. Бир мектептен экинчи мектепке көчкөндө бирок директор адаптация болгуча балдарга 1 жылга жардам бересиңер деген да. А мен акыркы мектепке балдарымды алып келгенде адаптация деген түшүнүк жок. Мектептен мектепке көчкөндө бала совсем нөл экен, эч нерсени билбейт экен деген да. А бул жерде мен эжекелер менен талашып, тартышып жеңе алган эмесмин да. Себеби силер балага жардам бербей атасыңарго, бул үйрөнгүчө, жардам бербей атасыңарго, силер адаптацияны түшүнбөй атасыңарго. Бул адаптация боло элек бала. Даже мына бирге окуган балдар менен жакшы мамилеге бара алышпай атат булар. А силерде жардам жок болуп атат десем, ал мугалимдер мени жеңгенде сенин балдарың шок, укпайт мындай депчи. А бул жерде мугалим жардам бериш керек беле балдарга ошондо? Ооба да, мугалим жардам бериш керек. Ошол бала үйрөнө албай билбей жатабы? Педагог шыктандырыш керек, себебин ачып чыгыш керек дагы. Анан балага ишеним жаратса, любой бала окуп кетет. Ал баланы сен колуңан келбей, сен билбейсиң деген үчүн ал бала андан качып жатат да, анан баргысы келбей жатат. Ооба, ошондой болуп атат да. Мен ушул нерсе көп өттү да. Азыр силердин сабагыңардан байкап көрүп, бул жерде значит мугалимдин немеси дагы көп экен да. Баламдын окубай койгонунун себебичи. Себеби башка мектепте баягы директор жардам берген үчүн мугалимдер жардам берген и балдарым окуган да. А бул жерге келгенде мен мугалимдер менен талаш-тартышып силер деге мынтип жардам бербей атасыңар да, балдарым артылга жылбай калды, сен окуй албаган балаңды эле бизге неме кылып атасың деген да, заставить этип атасың бизди что окут депчи. Туптуура эмес, бул туура эмес, педагогикалык мамиле эмес да булчу. Билбей жатабы? Ошондой экен да. Биз шаардан айыл жергесине келип калганбыз. Шаарда балдарым биринчи лицейде окуган убагында мен сабагына келип катыш дечү, балдарымдын интереси үчүн, өзүмдүн интересим үчүн барып катышканда бир класста 40 бала болчу. Эжеке сабак берсе ушунчалык интересно. Еще сиз айткандай баягы неме менен берген да, мындай чыгармачыл жак көп болгондо, чем немеге карагандачы, балдарды коркутуу, тартипке чакырууга караганда чыгармачыл жак эжекеде көп болгон үчүн балдар баардыгы колун көтөрүп жооп берчү да. Себеби сабак интересно, эжеке өзүнө көңүл бурдура алчу да. А мен ошол нерсени бул жерде айтып, мындайча айтканда, мен балдарыма барып айткандыгым үчүн еще башкача мамиле жасала баштады да. Сен ата энең келди, еще сага мындай кылды депчи. А мен аларга жардам сурап барганмын. Балдарым ушундай болуп кетип баратат, силер жардам бергиле, адаптация болгуча депчи. Значит, бул педагогдун билбегендиги да, получается, менин оюм ошондой болуп ошондой. Туура. Мугалимден, баардык мугалимден, анан биз мектеп эмес мугалим тандайбыз да негизичи, ошондуктан чыныгы кесибин сүйгөн, балдарды сүйгөн мугалимде андай көйгөй жаралбайт. Балдар ошол мугалимге да. Именно англис тилден мындай случай болгон. 1 жылга чейин баламды англис тилден окутуп көргөн эмес эжекесичи. Анан кийин бир күнү эле оку сен китеп дегенде бул окуп баштаган да. Сен окуй алат экенсиң го деп өзү да таң калган да. Ал өзү сураган болушу сураш керек да. Мен ошон үчүн азыр мына тарбиячы болгондо ушул нерселерге көп көңүл бурайын деп, эми жумушка кирем деп атам. Балдардын ушул нерсесине көп көңүл бурайын деп атам да, чындыгындачы. Тарбиячы катарында биз ошо балдар сен колуңан келет деп ар бирине көңүл бөлүшүбүз, ар бирине.
Анан балдарда ишеним пайда болуп да менин колумдан келет, мен аткара алам, мен жасай алам деген ишеним пайда болгон бала ошону жасайт, аткарат чындыгында. Ооба. Мен азыр ошону түшүндүм силердин немеңерден. Значит, получается мен туура эле айтканмын. Мен балага жардам бер деп барганмын, а педагогдун күнөөсү болуп чыккан да. Туура. Анан сизде да ишеним болсун, мына жаңы тарбиячы болуп жатасыз, сиз да колуңуздан келет, сиз мыкты тарбиячы болуп кете аласыз, балдар менен тил табышып, бала бакчада жакшы иш алып бара аласыз. Өзүңүзгө ишениңиз ошол. Кудай кааласа, Кудай буйрукса. Сабактарыңыз аябай жакшы, рахмат сизге чоң. Өтө чоң, өтө көптөгөн нерселерди алдым, психология боюнча дагы, балдардын психологиясы боюнча да. Үйдө дагы балдарга туура эмес берген тарбиямды оңдоого аракет кылсам болот экен. Туура. Рахмат. Балдарга мотивация бериш керек экен. Анан дагы мына мен азыр 9-класс окуган балам. Ошо эжекелердин катасы менен мен окууга өтө албайм деген неме кылып алган да өзүнөчү. Сиңдирип алган да. А мен азыр буга мындай мотивация берем, сен өтө аласың, сен ийгиликтүүсүң, сенин жолуң дайым, сен окубасаң да сенин жолуң ачык, сен деген удачный адамсың деп мотивация берем. Мындай тесттерди окуганда апа жакшы балл алып калдым деп өзү да чочуп кетет да. Көрдүңбү, сен деген жолуң ачык, сен деген башың иштейт. Сен просто ошону пайдалана албай атасың десем, аракет кыла баштады да баламчы. Мен ушул менен күрөшүп келип атам да, азыр мындайча айтканда балам менен, эжекелерим менен күрөшүп келип атам да, что балам алдыга жылыш үчүнчү. Азыр эми башка мектепке которсом, ал дагы артка кетип калат экен да. Ошодон улам которо албай ушул мектепке көнүш керек болуп атат да. Өзүңүздүн балдарыңызды тарбиялап жатканда ар бирибиз биз каалагандай эмес, балдар өзүлөрү каалагандай, өзүлөрү каалаган тагдырында бактылуу болот, өзүнүн жолунда өзүнүн тагдыры менен жолдуу болот деп тилешибиз керек. Биз каалагандай эмес, өзү каалагандай деп. Анткени биз каалагандай болгондо балдарга жүк жүктөп, балдардын жолун торогон болобуз. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн тагдыры өзүнчө болуш керек. Ошондуктан өзү каалагандай жашоодо бактылуу болот деп тилеңиздер. Кесипти да өздөрү тандай билүүсү керек экен. Себеп дегенде 9-класстын балдары кесип тандоодо кыйналат экен. Ата-энеден да направление керек экен, баланын характерине, жүрүм турумуна карап деп ойлоп калдым да мен. Туура, рахмат. Башкаларда пикир барбы, дагы суроолор барбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы, Гүлкайыр? Сизден аябай бүгүн жакшы маалыматтарды, билбеген нерселерди ала алдым деп ойлойм. Ошо билбегендерибиз да бар экен, ушунча иштеп жүрсөк дагычы. Анан ошол жол менен, ошол сиз айткан нерселер менен дагы алдыда иштегенге мындай максат кое баштадым да буюрса. Жакшы нерселерди алдым, чоң рахмат, ишиңизге ийгилик эже. Эртеңкиде дагы жакшы нерселерди күтөм буюрса. Анан сизден бир нерсе сурайын дедим да. Бул жанагы балалык программасычы, ошол өзгөрөт деп атпады беле, анан ошол өзгөргөн аталы качан өзгөрүп калат? Бирок мазмунунда ошол бойдон балдарды өнүктүрүүчү калат, анткени өзгөрүүсүндө жанагы жаш өзгөчөлүкүнө мынча жашка чейин дегендер өзгөрүү болот да. Анан мазмунунда кошумчалаа азыркы жаңы программа балдардын эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек, азыркы балдардын өнүгүүсүндө ошол кошумчаланат. Анан жаңы дагы мындай багыттар кошулат. Негизинен ошо балдарды өнүктүрүүчү ошолор эле түптөлөт да, калат негизи. Балдарды өнүктүрүүчү балалык менен иштеп жатпайбыз, ошол балалыктын негизги мазмуну калат. Бирок багыттарында, группаларга бөлгөндө жана ошолор өзгөрүү болот, анткени мындай структурасы өзгөрүп кетет да. Мазмуну ошойдон эле калат. Планы ошойдон эле калат турбайбы анда, Ооба, план ошондой эле калат. Бирок план жаңыланат деп уктум го мен. Жанагы даярдоо Пландары группабыз да 3 класс өзгөрүп болуп атпайбы? Ошондой да. Планды болгондо пландын минутабыз канча мүнөттөн окуттук элек ошолор эле калат, сабактын мазмуну ошол эле калат. Бирок программанын өзүндө өзгөрүүлөр болот да. Кошумчаланат. Биздин азыркы заманбап биз эмнени дагы үйрөнүшүбүз керек. Улам жыл өткөн сайын
жашоо өзгөрүп атпайбы? Ошондо биз көңүл бөлө турган дагы программаларга эмнелерге көңүл бөлүшүбүз керек? Усулдар мындайча айтканда. Ошолор кошумча гана. Көбүнчө балдар Кайсы убактарда кошумчаланып өзгөрүп калышы бул мүмкүн? уже иштелип бүттү. Ушул август менен балким тааныштырылат болуш керек. Стандарт талкууга алынып, бекитилип, иштелип бүттү. Анда биз ошо менен иштеп баштайт турбайбызбы? Ошо менен иштеп баштайсың. Негизи жаңы мындай балдардын ой жүгүртүүсүнө, ойлоп табуучулугуна, баланын турмуш менен, практика менен иш алып баруусуна көңүл бөлүнгөн мындай программа эмелер, темалар киргизилет да. Азыр турмуштук көндүмдөрдү өнүктүрүү маанилүү атпайбы? Күлөстүргөндү үйрөтүү, мисалы үчүн жасап көрүү аркылуу, практика аркылуу үйрөнүү, ошолор маанилүү, ошого көңүл бөлүнөт. Өздөрү жасап балдар Ошолор өз колдору менен. Рахмат эже. Дагы бир суроо да. Баягы онлайн окубадыкпы? Курсчу. Анан ошонун сертификаттары келип атпады? Аны өзүбүз чыгарып алабызбы? Ооба, электрондук түрдө чыгарып аласыздар. Даяр эле. Ошону сурайын дегем. Каалаган жерден чыгарып алыңыз, распечатка кылып даяр бердик электрондук кылып. Рахмат. Рахмат. Саламатта туруңуз. Рахмат, жакшы салыңыздар. Саламатсыздар. Бейпил түн барыңыздарга, жакшы салыңыздар. Рахмат сабакка катышып бергениңиздер үчүн. Эртең дагы күтөбүз. Нургүл Шараповна сиздин сабактарыңызды. Рахмат чоң, жакшы салыңыз. Бейпил түн. Аябай сонун сабак болду. Рахмат. Сиздер дагы сонунсуздар.